Кутмандуу күнүңүздөр менен урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда өнөрүм өмүр шеригим телекөрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн каарманы көп кордуу талант, маданияттын мыкты кызматкери Акмарал Турдубай кызы. Мына ушул Акмаралдын чыгармачылыгы менен алгач биз берүүбүздү башталсак. Саламатсыздарбы? Кутмандуу кечиңиздер менен. Негизи Акмарал айымды биз буга чейин комуздун коштоосунда көрүп келген болсок, бул ирет биз пианинонун коштоосунда. Саламатсызбы? Мына чыгармачылыгыңызды баарлашуу менен катар жакында мына концерт берүү алдында турасыз. Негизи эле мына ушул өнөр көрсөтүүндө сиздин чыгармачылыгыңыз менен кенен эле баарлашсак. Кандай жаңылыктар чыгармачылыкта? Чоң рахмат, абдан жакшы болот. Ооба, алдыда бир чоң иш-чараны баштадык. Бул тушоо кесті концертти ар бир убактысы сааты келмейинче болмоюнча болбойт экен. Андыктан 2-3 жыл мурун деле ушул кыялым бар болчу. Бирок негизи Кудай буйрубаганбы же өзүм даяр эмесминби, бүгүнкү ушул 18 апрелге бир жума убакыт калды. Бир жуманын ичинде Кудай кааласа сиздер менен биргеликте менин алгачкы тушоо кесті концертимди баштайбыз. Негизи концерттин өзгөчөлүгү ар бир чыгармачылык адам үчүн бир өтө бир түшөлүктүү десек болот да. Кандай бир өзгөчөлүк менен өткөн атат? Негизи мен ушул атын өзүм аябай ойлонуп туруп койдум, музыка менен бир өмүр депчи. Мен 3-классыман баштап ушул музыкага болгон кызыгуум башталган. Бүгүнкү күнгө чейин бул чөйрөдөн такыр чыгып кете алган жокмун. Бул ушул филармония менин ушул чыгармачылыгыма жол ачкан эң алгачкы мектеп деп айта алам. Анан бул концерттин өзгөчөлүгү классикалык чыгармалар менен башталат. Албетте фортепиано, виолончель, скрипка, флейта, джазовый стилдеги лирикалык, классикалык чыгармалар менен башталат. Андан кийин бул концерт 100% жандуу болот. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргыз Республикасынын эл артисттери, эмгек сиңирген артисттер, устаттарыбыз, агаларыбыз, эжелерибиздин коштоосунда ошолордун жардамы менен, ошолордун батасы менен бул концерт аябай өзгөчө болот деп айта алам. Чыгармачылыктын башаты мына мектеп мезгилде 3-класста башталган экен да. Мына ушул алгачкы башталган сахна үстүндөгү көрүнүштөр мына ушул концертиңизде чалдырылабы? Негизи ошол каалоолорум, кыялдарым албетте чагылдырала жогорку деңгээлде деп айта албайм, бирок эми колуман келишинче бардыгын камтыганга аракет кылдым. Бир топ сиздин клиптериңизди да көрүп келебиз. Алгач биздин бир жакшы бир клибиңизди жалпы эле көрүүчүлөргө берели да, андан соң кайра биз берүүбүздү уласак. Абдан жакшы болот. Suyamın seni canım, güdümün seni dayım, güdüp жүрүп seni canım sağındım. Ардактап suyum seni, altınım gelçi beri, adашып kaldım go canım menimi. Unutam seni, unutam canım seni,
адашып калдым го жаным меними. Сүйөмүн сени жаным, күтөмүн сени дайым, күтүп жүрүп сени жаным сагындым. Унутам сени, унутам жаным сени, унута албай жүрөм жаным меними. Унутам сени, унутам жаным сени, унута албай жүрөм жаным меними. Унутам сени, унутам жаным сени, унута албай жүрөм жаным меними. Унутам сени, унутам жаным сени, унута албай жүрөм жаным меними. Унута албай жүрөм жаным меними. Жогоруда «Унутам сени» аталышындагы жакшы бир клипти жалпы көрүүчүлөр менен көрүп алдык. Негизи эле клипке токтолсок, клип качан тартылган? Ар бир чыгармачылык адам үчүн бул клип тартуу деле өтө кыйын да. Анан мына ушул клиптин таржымалына токтолуп кетсеңиз. Рахмат. Өзү негизи мен классикалык чыгармаларга, лирикалык чыгармаларга жакын болгондугум үчүн буларды ошол кичине кезимден эле Сапар Эркебаев агабыз ырдап жүргөн чыгарма «Унутам сени» деген жаңы стилде, жаңы иштеп чыктык. Бул клип ошол кадимки элестетип, кыялданып жүрүп, жаштыкта болот го, сүйүү сезимдери, ошондой бир элестерди калтырган болуп калсын деп, ушул өзүбүздүн эле Жалал Абад шаарыбыздагы курорт эс алуу жайында тартылган клип. Ар бир адам чыгармачылыкка аттанаардын алдында сөзсүз түрдө ага бир кеңешчи керек да. Ал эми сиздин устат катары кармап келаткан инсандар кимдер? Кимдерден көбүрөөк үлгү аласыз? Кимдерден көбүрөөк кеңеш аласыз? Албетте бизде негизи эле филармонияга ачуу деп киргенде эле өзү баары эле биздин устаттарыбыз. Ошол эле Арзыбек Бидияров, Шахрат Алипова, Анарбай Райымканов, Токтомурат Осмоналиев, бардык агаларым, устаттарым. Бирок мен ушул чыгармачылыкка өзгөчө мени жетелеп, көп насаатын айтып, өзү билген нерсесин үйрөтүп, мага акылын айткан кеңешчим бул менин устатым Динара Тилекеева. Бул эжем жасаган эмгектерини мен бир 10% дагы жасадым деп айта албайм, анткени аябай күчтүү инсан. Бир эле Кыргызстанга эмес, казак элине дагы таанымал, белгилүү ырчы катары. Ошол эжекемдей болсом деп, ушул инсандай болсом деп артынан ээрчип келе жатам. Чыгармачылыкты тандоо бул ар бир адамдын эле кыялы да. Бирок аны ишке ашыруу, эл алдына чыгып ырчымын деген атка конуу бир өзүнчө бир түйшүк да. Анан сиз тандаган ырлар, жараткан чыгармалар кимдердин тарабы аркылуу мындай тандап аласыз же мындай жакты деп эле ырдай бересиздерби? Ооба, негизи бул ыр тандоо эң биздин чыгармачылыгыбызда эң маанилүү ролдо турат. Орунду ээлейт десем болот. Акындар менен иштешебиз. Анан бир жылдары, ушул акыркы жылдары, мына бүгүнкү жылдарда деле эски көмүскөдө калып кеткен чыгармаларды жаңыртуу, ага дагы бир жаңы өмүр тартуулоо аябай модага айланып кетти. Мен деле ошолордун катарындагы аткаруучу айыммын деп деле айта алам, анткени ошол калып кеткен чыгармаларды ырдап чыккан ырларым деле бар. Анан өзүм деле атайын акындар менен иштешип, ушул темадагы ырлар жагат, мага ушул тематикада сөз таап бериңиз, ушул тематикага ылайыктуу обон таап бериңиз деп да иштешип келаткан агаларыбыз бар.
Көпчүлүк учурларда мына ошол филармонияда болобу, кайсыл жерде болбосун, жанды комуздун коштоосунда ырдап келесиз да. Анан азыркы болуп жаткан концерттин өзгөчөлүгү бир топ жактарын айтып келдиңиз да. Мына ушул комуздун коштоосу сөзсүз болсо керек. Албетте. Комуз жөнүндө айтып берейин анда. Сиздерге ушул комуз менен келүү, менин ушуга жөлөнүп келүүм бул илгертен бар. Сиздер тааныгандан баштап эфирге чакырганда эле комузуңузду көтөрө келиңиз, комузуңуз менен келиңиз деп айтып калышат. Мен болсо буга сыймыктануу менен эле алып келем. Негизи бул комуз бүгүн келди. Ошол мындайча айтканда эң алгачкы бет ачары, эң биринчи чу дегендеги кадамы ушул эң сонун өнөр передачасынан башталды десем болот. Бул ошол биздин Кыргызстанга белгилүү болгон эң мыкты комузчулар чыгып келаткан өзгөчө таланттуу Назбек Кенчимбаев деп баарыбыз тааныйбыз. Ошол Кенчимбаевтердин колунан жаралган, ысык көлдөн жаралган ушул сонун комуз менен бүгүн сиздердин куттуу студияңыздарга келип калдым. Анда жандуу чыгарма аткарсак мында алгачкы тушо кезсиз экен да. Анда ушул Сабыржан Жолдошевдун Ак таңдардан деген чыгармасын аткарып берейин ушул комуз менен. Жакшы болот. Зар болдум бир жарык этип карашыңа, чырмалдым сүйүүнүн зор санасына, сезимди козгоп коюп ошол таңда сен кеттиң жылдыздардын арасына. Сезимди козгоп коюп ошол таңда сен кеттиң жылдыздардын арасына. Жыя албай ошол таңда мен эсимде көрсөм деп издеп келем элесиңди. Алтыным ак таңдардан тосоюнчу, а балким акку болуп келесиңди. Алтыным ак таңдардан тосоюнчу, а балким акку болуп келесиңди. Алтыным сүйгөн жарым асыл затым, жүрөктү бир дүртетирген жашыл жалын. Сүйбөсөң бул дүйнөгө не жаралдың, чолпондой көздөрүңдүн кагылайын. Сүйбөсөң бул дүйнөгө не жаралдың, чолпондой көздөрүңдүн кагылайын. Чолпондой көздөрүңдүн кагылайын. Баракелде, рахмат. Сонун чыгарма. Мына ушул ырчыларды жандап коштоп жүргөн сөзсүз түрдө баягы аспаптарды ойносо бул кандайдыр бир шаң берет, жандооч болот. Анткени көпчүлүгү билбей калса дагы көп жерден чыга алышпай кыйналышат да. Ошол менин устатым айткан бир сөз бар. Свет өчкөндө өчүп калган жылдыз болбой, дайыма бир аспапты үйрөнүп алсаңар, ошол кырдаалдан чыгып кетесиңер дейт эле. Анысыңарындай ар кандай кырдаал, ар кандай учур болуп калат. Мисалы, комуз үйрөнүү, комузуң бар болуу, аккордеон, бу кандай аспап болбосун, жан шерик сыяктуу болуп калат да. Жаныңда дайыма алып жүрүп, мисалы аппаратура жок болуп калса, свет өчүп калса, микрофон иштебей калса, дароо комузуң ала калып, ырдап ошол учурдан чыгып кетесиң да. Анан бул комузду кармаганыңызга канча жыл болду? Негизи эле кантип үйрөнүп калгансыз?
Негизи комузду ойноо дагы бир эки түргө бөлүнөт деп айта алам. Өзүм мугалим болуп иштейм. Комуздан да сабак берип, анан ошол күүгө басым жасаган комузчулар болот, анан ырга басым жасаган болот. Мен ошол күүгө анча басым жасабайм, бирок оркестрда иштегеним үчүн айла жок мындай үйрөнүп черткенге аракет кылам. Бирок ырга көбүрөөк басым жасайм. Анткени ырчы болгондугум үчүн. Мектепте окуп жүргөнүмдө 3-класста бизде ошол айылыбызда Бактыгүл деген эжекем Баткенден келип калган. Азыр бүгүнкү күндө дагы иштеп жатат. Эжекем аябай ыраазычылык айткым келет. Эгер мени көрүп жаткан болсо аябай сизди жакшы көрөм деп айткым келет. Анткени ушул комузду колума карматып, айына 25 сом төлөп окуган эжекем ушул Бактыгүл эжекем болот. Андан кийин ага чейин өзү комуз үйдө илинип турчу. Атам раматылык баардык ошол аспаптарды ойночу. Анан комузду колума карматып, алгачкы Кербезим деген чыгарманы атам үйрөткөн негизи. Андан кийин алдан кийин ушул комузду өркүндөтүп, өстүрүп, үйрөтүү бул менин эжекем Бактыгүл эжекем болуп калды. Ошолорго ыраазычылык айткым келет. Ошол күндөн баштап музыка чөйрөсүнө аралашып, комуз кармап, комуз кучактап, микрофон кармап, ушу элдин кызы болуп келе жатам. Элдин кызы болуш үчүн деле анда башында атаңыз түрткү болуптур да. Ооба, негизи атам башында түрткү болуп, кийин баягы мурунураак, билесиз го, азыр адамдар ырчы кылгысы келип, алып баруучу кылгысы келип жатат го. Мен бар кезде атам каршы болчу да, өзү үйрөтүп алып, анан кийин окууга тапшырганы келгенде медик бол же болбосо башка кесипти танда деп жөнөткөн да. А мен келип туруп айтпастан эле ушул маданият техникум деген бар экен го, мен ошол жерге экзамен тапшырып, мен баарынан 5ке өтүп кеттим. Мен ошого окуймун деп барганда атам аябай каршы болгон да. Каалаган окууңа окутам, бирок ага эмес депчи. Ойлойм мындай, ошондо башка кесип тандасам, балким бул калып кетмек. Анан ушул эле чыгармачылыгыңыз менен анан атаңыз сыймыктандыбы? Балким каршы болгону менен кийинки ийгиликтерди көрүп. Мен атам бар кезде башка тармакта жүрүп калдым. Ошол сизге кесиптеш болуп, журналистика тармагында бүткөм. Ошол тармакта иштеп, кабарчы болуп, Бошто иштедим, Жалал Абадта иштедим. Ошол күндөрүмдү көрдү. Бирок комуз менен анча-мынча жанында отурдап калчумун. Бирок мындай клиптерди тарттырып, залкар улуу инсандар менен бир сахнада, чоң сахнада чыгып ырдап, буларды көрбөй калды. Келиңиз анда дагы бир чыгарма сураналы, бир жакшы бир чыгармадан карап бериңиз. Анда эмесе, азыркы аткарыла турган чыгарма Ойлодуң бекен деген чыгарманы аткарып берейин. Башкага көңүл эй бурулбай, бал уйкумга чат эй куюндай. Ойлодуң бекен мага окшоп, ойлодуң бекен ай сен дагы. Атканы калды эй таңдагы, бирок уйкум эй камбады. Олтурам жалгыз сен ойлоп, олтурам кареги ай жумулбай. Күндөрүм мезгил эй камчылап, билинбей өттү эй канчубак. Үмүтүм менин жанымда, бүлбүлдөй жалгыз ай шамчырап. Ойлодуң бекен мага окшоп, ойлодуң бекен ай сен дагы. Ойлодуң бекен
дагы. Рахмат. Негизи эле комуздун коштоосунда элдик ырлар көп аткарылат, өзгөчөлүгү эмнеде? Элдик ырлар элге сиңип калган, элге баягы дароо ырдасаң кошулуп ырдап кеткен ушундай бир жагымдуу ырлар болот. Элдик ырлар көбүрөөк ырдалат, ооба, туура айтасыз. Жогоруда кичинекей кезимде ата энем, мугалимдерим деп көп айтып кеттиңиз. Сиз жөнүндө билбеген биздин көрүүчүлөр бар. Өзүңүздүн туулуп өскөн мекенingizге токтолуп кетсеңиз, кайсыл жерден болосуз, кайсыл мектепте окудуңуз? Мен Базар Коргондун тургунумун. Жаңы Актокойлуу, Арстанбап деген жерибизде чоңойгом. Правда деген айылда туулуп өскөм. Үйдө 7 тууганбыз, эң акыркы 7-чиси болом. 3 эжем, 3 агам болгон. Номер 15 Жумал атындагы орто мектебинде окуганмын. Жакшы. Балдарга азыркы учурда ушул комуздан сабак да берем деп эдиңизби? Кайсыл жерде эмгектенип келатасыз? Иш ордуңуз Токтосун Тынбеков атындагы филармониядан сырткардагы эмгектенип эткенсиз да? Ооба, Токтосун Тынбеков атындагы филармонияда эмгектенгениме 10 жылдан ашып калыптыр. Бирок ошол эле учурда Маданият техникумунда дагы, сырттан окуу бөлүмүндө дагы мугалим болуп иштейм. Андан сырткары ошол Беговат деген биздин айылыбыз барго, ошол айылыбызда дагы ошол этюд деген борбор ачылган. Ошол борбордо дагы өздөрү мындай ал жерде айылда мындай шаардан келип комуз үйрөткөн мугалимдерди аябай издешиптир да. Анан тапканда дагы 1-2 ай иштеп эле кайра кетип калышат экен. Себеби чындыгында узак, анан жол дагы тетири болуп калат. Анан ошон үчүн мен барып иштеп калдым. Балдарды аябай жакшы көрөм. Мен уже 2 жыл болуп атат иштегениме. Ал жакта азыркы учурда 16 окуучум бар. 3-класстан баштап 11-класска чейин жалаң кыздар. Окуучуларым дагы ошол телевиденияга Кутман таң берүүсүнө дагы алып баргам. Атайын өзүбүзчө бир эс алуу жайларга барып видео съемка кылып турабыз. Өзүбүздүн мектебибизде ата энелер чакырып атайын иш чара өткөзүп турабыз. Ошол балдар менен иштеш аябай жагат, иштеп жатам. Жакшы. Жогоруда биз бир клипке кезек бербедикпи? Негизи эле ар бир ырчы үчүн бул клип тартуу мындай кыял да. Жалпы жолунан айтканда канча клиптин автору боло алдыңыз, алдыда кандай дагы бир жаңылыктарды күтсөк болот? Мен ошол жаңы чыгармачылыкка ошо билектирөө киришкен учурум 2019-20 жылдар болуп калды. Мен мурда иштечүмүн, бирок жөн эле оркестрда комузчу болуп иштечүмүн да. Кийин ошол турмуш шартка байланыштуу акча керек болду, акча табуу керек болду. Ошол учурдан баштап анан мен ырдаганга чечим киргиздим. Жар айттым, кыз узатууга чыгарып тойлорго чыга баштадым, костюм формаларды тиктире баштадым. Анан сен эмгек жасаган сайын, сен аракет кылган сайын өзүң көрөт экенсиң да. Бир эле чыгарманы жаратып туруп, мисалы, ооба, мен өзүмө ылайыктуу эле чөйрө тааныйт, мен мындай белгилүүмүн деп деле айта албайм. Айтып жатам, ошол устаттарым баскан тепкичтен мен даже 10%-ын баса элекмин, бирок алдыда пландарым аябай көп. Дагы чоң сахналарды ырдагым келет, чоң клиптерди тарттыргым келет. Учурда менде бир 6-7 клип бар. Ошол дуэттерим бар, устаттарымды тарткан клип бар. Ошол сүйүү темасында, лирикалык темасында тартылган клиптер бар, бирок ар бир клиптин өзүнүн тарыхы бар. Клип жаратуу өзү абдан оор. Чыгармачылыкка аралашкан инсан, акындар деле сөзсүз бир чыгармасы өздөрүнө жакыныраак алат деп калат да. Мына ошол клиптердин ичинен бир өзгөчөлүгү кайсыл клипибизге көбүрөөк жагат? Мага ошол Айоо сезим деген чыгарма аябай жагат. Бул клип мен филармонияга келгенимде Эмил Балтагулов азыр бизде директор. Эмил Балтагулов агайым сенин үнүңө, сенин характериң өзүңө ылайыктуу ыр деп мага подарка кылган, белек кылган бул ырды. Анан ушул авторду өзүм каарман кылып тарткым келди. Анан бул ырды иштеп ырдап баштагандан кийин аябай жан дүйнөмө жакты. Анан агайдан сурандым, агай ушул клиптин каарманы болуп тартылып бербейсизби деп. Чоң команда менен иштегенбиз. 1 жыл даярданып, 1 жылдан ашык убакытта монтаждалып, жайында тартылган. Биринчи бөлүгү, экинчи бөлүгү кышында Ошто тартылган. 2 сезонду бириктирип тартылган аябай түшүктүү клип деп айта алам. Анда кезекти мына ушул Айоо сезим клибине берели. Абдан сонун болот.
жазылбай актай калган барагыма эми мен атында тап ыр жазбаймын толтуруп жүрөгүмдү куусалыкка сагынам деген сөздү күтөмүн деген сөздү озанбаймын жол карап өткөн күндөр артта калды кеч күздүн жалбыраксыз дарагында аз-аздан унутулат аял сезим өмүрдүн саргарган бир мезгилдин саргарган бир барагындай жазылбай актай калган барагыма көзүмө жаш толтуруп карабаймын жаштыктын жазы толгон көчөсүнөн жар кетип көрүнсө деп нур болуп төгүлсө деп самабаймын жол карап өткөн күндөр артта калды кеч күздүн жалбыраксыз дарагында аз-аздан унутулат аял сезим өмүрдүн саргарган бир мезгилдин саргарган бир барагындай жол карап өткөн күндөр артта калды кеч күздүн жалбыраксыз дарагында аз-аздан унутулат аял сезим өмүрдүн саргарган бир мезгилдин саргарган бир барагындай өмүрдүн саргарган бир мезгилдин саргарган бир барагындай Түйшүгүнө жараша бирок жакшы клип болгон экен. Чындыгында биздин көрүүчүлөр деле өздөрүнүн баасын берген болуш керек. Алдыдагы өткөрүлүп жаткан концертиңизге кичине токтолду, анан биз берүүбүздү жыйынтыктайлы. Билеттерди биздин көрүүчүлөр сиздин концертиңизге кызыккан болсо кайсыл жерден алышат? Анан өзгөчөлүгү башында айтпадыңызбы, жандуу концерт болот депчи. Өзү кандай гана иш-чара болбосун, филармония өзү жандуу жагы менен өзгөчө да. Мына ушул концерттин жүрүшүнө токтолуп кетиңиз. Ооба, бул 18 апрель Тушогестин алгачкы концертим Барпыт театрында болот. 100% жандуу концерт болот. Концерт аябай жакшы коноктор бар, салмактуу коноктор бар. Жана ошол күн мен үчүн эң өзгөчө күн, өзүмдүн туулган күнүм. Ошол күнгө атайын эсте калуучу дата болсун деп белгиледик. Концерттин билеттерин мен ошол сиздерге номер калтырып кетем. Балким чыгарып койсоңуздар да болот. Анан негизи бул Жалал Абад мамлекеттик телерадио компаниясы мени аябай жакшы колдоп жатышат. Менин рекламаларым, баннерлерим чыгып атат, ыраазычылык билдирем. Ошол өзүмө деле байланышып, Instagram, WhatsApp номерлериме деле байланышып, рекламага да жазылып калган, ошондон алса болот. Буюрса жашооңуздагы эң мындай орду толгус бир эстелик менен кала турган күн болот экен да, туулган күнүңүз дагы кошо болсо. Ооба, ошол быйылкы жыл ошол өзүм белгилеп алып, патырап коркуп жүрөм да.
кандай болор экен, каяктан да белгилеп алдым, даяр эмес элем деген учурлар көп болду да. Анан мындай көңүлүң аябай назик болуп калат экен, кийин бирөө бир нерсе деп сүйлөп койсо эле ыйлап элечи. Ыйлап эле эмне эле болуп калгансың дешип ушундай суроолор болуп атат. Себеби толкундануу азыр эстесем азыр жан дүйнөм титиреп кетип атат. Аз убакыт калган сайын мындай башкача болуп атам да. Мындай сезим эң жакшы сезим деп айта алам да. Сонун сезимген. Кадамды көп таштаган сайын бышасын деп коет го. Балким өзүңүздүн тушоо кесүү концертиңизди өткөргөндөн кийин дагы бир өзгөчө кадамдар болушу мүмкүн. Концерттин өзгөчөлүгү сырттан келишеби катышуучулар? Сырттан келбейт, өзүбүздүн эле ошол филармониядагы устаттарым, агаларым, эжелерим ошолордун колдоосу менен эле болуп жатат. Шаарыбыздагы эле өзүбүздүн эле филармониянын артисттери колдошот. Рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик, алдыдагы мына ушул концертиңизди жандуу жана жакшы өткөрүп алыңыз. Буюрса, алдыдагы кадамдарыңыз дагы арыштай берсин, чыгармачылыгыңыз бийиктей берсин. Чоң рахмат сиздерге. Ушундай сонун өнөр жолундагы эң жакшы бир передача деп айта алам. Калтырбай дагы көрөм. Бул ушул берүүгө каарман кылып тандап, концерттин алдында чакырып мага мындай мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздер үчүн сиздерге абдан чоң рахмат айтам жана ыраазычылык билдирем. Баарыңыздарга чоң рахмат. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, жогоруда биз Акмарал Турдубай кызынын жакшы бир чыгармаларын, ырларын негизилеп мына ушул өнөр тармагында келаткан жолун кененирээк баяндап бердик. Биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан кийинки берүүлөрдө жолугушканча саламатта калыңыздар.